Где-то 6 ай болуп калды болуш керек. 6 ай болуп калды. Көп эле нерсени үйрөнүп калсаңыз керек, уже бүтөйүн деп эле калган учур экен. Ооба, көп эле нерсени үйрөндүк. Биринчи этапта HTML, CSS, азыр болсо почти сайт жасаганды үйрөнүп калдык. Окуган советую. Практикасы менен 6 раз в неделю. Баржок учителя тоже 16. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, жалпыңыздарга урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Диана. Бүгүн сиздерге азыркы учурда азыркы замандын талабына жараша болуп жаткан бир нерсе жөнүндө айтып берем. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул кара жумуш кылган, ошол кара жумуш кылып тапкан акчага караганда азыр абадан, асмандан өзүңүздөр билген билимди башкаларга үйрөтүү максатында ошол нерсенин артында андан да көбүрөөк акча менен акча иштесеңиздер болот. То есть өзүңүздөрдүн мээңизде кандай нерселер бар? Азыр эң эле таанымал болуп жаткан бул айтишник, программист деген нерселер бар. Мисалы ноутбукту, телефонду ар бир эле адам иштетет, ар жерде ар кандай сайттардын артында канчалаган адам кандай сонун акчаларды таап атат. Мына ушундай нерселерди үйрөнөм десеңиздер, Москвада номер 1 десек болот. Кыргыздар өзүбүздүкүлөр мына ушундай программист, айтишник боюнча үйрөткөн обученияларды алып барган. Бул жерде офлайн, онлайн бүт бардыгы бар жерге мен сиздерге келип отурам. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Менин ат жөнүм Алишер. Бул жакта Pixoft IT борборунда инструктор болуп эмгектенем. Pixoft деген негизи эмне? Бул жерде азыр мисалы биздин аудиторияга түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. IT форматында ушул сферада иштеп жүргөн адамдар түшүнүктүү эместерге болушунча өзүбүздүн жалпак тилде түшүндүрүп жеткиргенге аракет кылабыз. Бул жерде азыр мен түшүндүгүм боюнча айтишник, программист дегени сиздер окутуп аткан окуулардын бүт бардыгы ошол телефон же болбосо бир компьютердин артындагы болгон сайттардын бүт баарын үйрөтүп отурабы? Ооба, эми Pixoft деген башынан сурап калдыңыз, эмне деп Pixoft жөнүндө кыскача айтып кетсем. Бул жак Москвада 2021 жылы негизделген. Андан бери ошол азыркы убакка чейин ийгиликтүү иштеп келип жатат. Бул жакта эмнени үйрөтөбүз? Бул жакта ошол биз күнүмдүк жашоодо эле колдонуп жүргөн баягы веб-приложениялар, сайттарды ошолорду разрабатывать эткен, же болбосо кыргызча айтканда жасаганды, ошолорду жасаган инструменттерди үйрөтөбүз. Анан программалоо тили деп коет, язык программирования. Азыр бизде ошол бул жакта эки багытта окутат, фронтенд, анан бэкенд деген. Алар кандай окулат? Мисалы фронтенд деген ошол биз колдонуп жүргөн мисалы белгилүү популярный сайттар бар. Ошол эле Wildberries биз колдонуп аткан, Avito, мисалы маркетплейстердин эле сайттары, же болбосо Этномедиага, Netflixтерге, кинопоистерге кино көрөбүз. Ошол биздин көзгө көрүнгөн тарабын баары бул фронтальный часть. Аны ошол фронтенд разработчиктер жасап чыгарышат. Сайт биздин көзгө мындай кооз сүрөттөр же болбосо кооз тексттер көрүнгөнү менен анын ар жагында ошол атайын бир разработчик код жазып, анан сайтты тургузуп чыгат. Ал эми арткы жагы деп коебуз, мисалы сайттын же болбосо сервердин часть биздин көзгө көрүнбөгөн тарабы. Аны ошол бэкенд разработчиктер жасап чыгарышат. Эгерде жашоодо мисал алып карасак, кафе, ресторанда алалы. Мисалы биз кафеге барсак, бир орунда алып отурабыз, ал жерге анан бизге официант келип, биздин заказды алып барып, поварга берет. Анан повар ошол биздин тамак жасап, кайра ортодон официант келип берет бизге. И получается ошол баягы барганда биз менюну карап заказ беребиз да. Ошол менюну же болбосо ошол ичине киргенде биздин көзгө көрүнгөн тарабын фронт десек, фронтальный часть сайттын. Ал эми ар жагы бэкенд жагын биз мисалы повар кантип тамак жасап атат, көп жерден көрбөйбүз да. Кандай десем, повар менен барып андан түзмө-түз заказ бербейбиз да. И получается бэкенд тарабы ошол как ашкана тарабы, кухня тарабы десек болот. Программист негизи айтишник дегенде бул бир гана сайттар эмес, ошол эле учурда приложение, то есть приложенияларда жасагандарды. Мисалы азыр сиздер эле көрүп жаткан мына ошол YouTube'ду дагы мына ушундай эле программисттер, айтишниктер түзгөн десем болот. Мына ушундай адамдар түзгөн үчүн, ошол сайттар дүйнөгө кеңири таралган үчүн иштетилип жатат жана ошондой эле ушул жактан бизди көрүп атасыздар деген. Бул дегени азыркы заманда бизге эң керектүү болгон окуулардын бири. Муну ар бир адам окуй алат десек болот. Эгерде кызыккандар болсо, сөзсүз түрдө бул жакка келип кайрыласыздар. Дагы да кошумча нерселер бул жерде азыр ошондо обучение бул жерде офлайн, онлайн кетет. Ооба, бизде окуу онлайн жана офлайн форматында болот. Мүмкүнчүлүгүнө карап
жакын жердегилер келип окуганы жакшы негизи бул жака кампуска келип эгер алыс жакта болбосо же болбосо дагы жетишпей жатса анда онлайнда окушса болот. Анан бизде ошо плюс жагы сабактар еще запись болот да. Эгерде мисалы бүгүнкү сабакка жетишпей калса, анан сабак бүткөндөн кийин кирип атайын платформага киргизип коебуз, ал сабактын запистерин ошол жактан да кирип көрүшсө болот. Дейле мындайча айтканда, эгерде көрүп жаткан болсоңуз, бир гана Москвада эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчу бардык жактардан онлайн форматта окусаңыздар болот. Онлайн негизи онлайндын, офлайндын суммасы канча болот, канча окутулат, ушул боюнча да маалымат берсеңиз. Бул онлайндын суммасы офлайндан айырмасы 2000 болот. Мисалы онлайндык 12 000 рубль болсо айына, офлайндык 14 000 рубль. 14 000. Негизи ошондо ушул получается бир приложениени жасашты, сайтты жасашты, отчудо нолдон баштап ошол нерсени бүт баарын үйрөнгөнгө чейин канча убакыт окуш керек, канча практика керек болот? Бизде негизи окуу программасы 6 айга каралган да. И ал 6 ай 2 ай, то есть 6 ай 2 этаптан турат. 3 айдан. Бир этаптан экинчи этапка өткөн сайын экзамен тапшырышат. То есть жөн эле келдиң, экинчи этапка өттүң деген жок да. Бул жакта ошо билим деңгээлин текшерип, студенттердин анан кийинки этаптарга өткөзөбүз. 6 ай ийгиликтүү окуп бүткөн соң экзамен тапшырып, биз бул жактан сертификат беребиз. Анан негизи эле бир жаңы нерсени үйрөнүп атканда сырттан келген адамга 6 ай десе мындай чоң узак убакыт сезилиши мүмкүн, бирок чын-чынына келгенде IT дүйнөсүндө бул 6 ай аз эле убакыт да. Анан негизи стажировочный проект деп коет. Бул жактан бизди бүткөн студенттер жазышат. Ал деген стажировочный проект, чоң эле проект. Мисалы, эгер фронтенд частын айтып кетсем, мен мисалы өзүм фронтенд разработчикмин да. Анан бул жактан чоң проект жазышат дагы, ал как равно коммерческий проект. Аны бир аз дорабатывать этип эле бэкэнд частын и продакшнга деген продакшнга чарсып, продакшн деген бул ошол биз азыр колдонуп атабыз го. Мисалы биз кирип, браузерден кирип, сайттын названиясын издесек, ал чыгат да, и ошону ошол продакшнга чыккан деп коет. Ал стажировочный проекттин эмне кереги бар, то есть эмне максатта жазышат. Ал деген кийин ошол биринчиден өзүлөрүнүн опыт болот, экинчиден жумушка киргенге жеңилдик болот. Баягы резюмесине бекитишет да. Себеп дегенде азыр ушундай болуп калды, заман талоо азыркы учур IT-де ошол технология өнүккөнү менен бирок баягындай конкуренция да өсүп кетти да. И бардык эле ошол компаниялар мындай жаңыдан үйрөнгөн разработчикти окуп чыккан junior разработчик деп коет да. Мисалы этап бөлүктөрдөн турат да, названияларданчы. Бул жакта окуп бүткөндө junior разработчик болуп чыгышат. И ошол как бы көбүрөөк технологияны билген, анан көбүрөөк опыты бар разработчикти алыш келишет да. Же болбосо биз деле ошол как бы бизнес сферадан бизнес задачалар чыгарабыз разработчиктер делечи. И мисалы сиздин деле бир бизнесиңиз болсо, ошол колунан бир иш келе турган ишчини алгыңыз келет да. И колунан эч нерсе келбеген ишчини алып, сиз ага мындай акы төлөп бергиңиз келбейт. И бизде деле ошондой да, мындай опыты көбүрөөк, анан көп технологияны билген разработчикти алгысы келет. Кыскача айтканда бул жерде азыр 6 ай окутулат, и потом 3 ай бул практика жүзүндө көрсөткөнчө окутулат. Бул дегени сиздерге айтишник эгерде окуйм десеңиздер, бул программист IT курсун окуп эле ошол бойдон эле калып кетпестен, как положено ошол ишти алып барып, дальше иштеп кете ала тургандай деңгээлге өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү практика жүзүндө үйрөтүп жеткирет деген 3 айда. Ошондо болуп калат. Ошондо 6 ай, 9 ай боло турган болсо, график кандай болуп калат, канчадан канчага чейин? Графиги боюнча бизде жумасына 6 күн окулат, воскресенье күндөн башка. Анан 2 смена бар, утренний, вечерний смена деп коебуз, эртең мененки, анан кечки. Эртең мененки смена 12ден 2-ге чейин болот. Кечки смена болсо 7ден 9га чейин. То есть күнүгө жумасына 2 саат. Күнүгө 2 сааттан анан жумасына 6 күн болот. Онлайн болсо кандай болуп калат? Онлайн деле ошондой. Онлайн деле, офлайн деле бирдей саатта. Онлайн кандай болуп калышат? Алар бизде Zoom аркылуу өтүлөт сабактар. Офлайн менен онлайн деле группасы бир болот. Мисалы онлайн Zoom'дан кирди, мисалы группага ссылкасын ыргытабыз, Zoom'дан кирип отурушат. И мисалы азыр бул жактан көрсөңүздөр, ошол сабак өтүп атат. И онлайн деле жооп прямой суроо бере алышат инструктор менторго. Анан мисалы офлайнда эле окуат да, получается. Мисалы офлайнда отурсаңыз, прямой суроо бере аласыз го.
сабак өтүп аткан адамгачы. И онлайндарда да тоже ошондой мүмкүнчүлүк болот да. То есть получается онлайн менен офлайндын айырмасы мындайча айтканда онлайн окугандар деле ошол эле учурда окуйт. Офлайндар ошол жерде, мисалы мен азыр бул жерде көрүп ушул жерде окуп аткан болсом, онлайн адам бул жакта сиз телефон менен видеозвонокто сүйлөшүп туруп түшүндүргөн чакта ошондой эле форматта окуп аткан. Башкача айтканда бизде баягы запистерди жүктөп коебуз, ошол жака кирип өзүң үйрөнүп ал деген жок да. Кирип одновременно кирип прямой эфирден ошол прямой мугалимге, инструктор менен суроо бере алышат. Бул жердин өзү негизи окуу борборунун аты кандай? Pixsoft. Сиз ким болуп иштейсиз бул жерде? Мен бул жакта фронт-энд разработчик, анан инструктор болуп эмгектенем. Башкача айтканда эми сиздерге кандай түшүндүрсөк, окутуучу десек болот, үйрөтүүчү адамдар десек болот. Эгерде окусаңыздар, бул жерде онлайн окуйсуздарбы, офлайн окуйсуздарбы, сөзсүз түрдө түшүнбөгөн суроолоруңуздарга өздөрү жардам берип, өздөрү көзөмөлдөйт толук түрдө. Воскресенье күнү сырткары дегени бул мындайча айтканда, как положено эле мектепте окуйсузбу, чоң окуу жайларда окуйсузбу, ошондой эле программа менен, ошол эле саат менен болгону 2 саат, ошондой болот. Бир күндө 2 сааттан убакыт кетет, бирок 6-1 график менен. И еще мен бир нерсени айта кетем, бул жерде айтишник программист деген негизи азыр окуу жайларда деле толтура эле, бул жерде дипломун алышат деген сыяктуу. Бул нерсе өзү мен билишим боюнча 3 или 3,5 жыл окутулат, чоңураак форматта, эгерде университетте. Чоң окуу жайда университетте окушса, 3-4 жыл окушат. Ошол 3-4 жыл сиздер окуган чоң окуу жайдын ошол эле программаларды, ошол эле нерселерди бул жерде кыскартылган убакыт ичинде окуп үйрөнсөңүздөр болот. Бул деген азыр бир эле YouTube эмес, мен сиздерге түшүнүктүү дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мындай айтайын. Азыр мисалы любой эле жерде, Кыргызстанда болосузбу, Москвада болосузбу, өзүбүз элементарный иштеп жаткан бул Яндекс программасы десек болот, Яндекс сайттары десек болот. Сиз азыр интернеттен өзүңүзгө керектүү нерсенин несин издейсиз, Яндексти издейсиз. И еще айтишник программист дегени бул жумушсуз калбайт деп ойлойм. Бул жерде окуган адамдар, туурабы? Жумуш боюнча бул жакка келген студенттерге биз кандай десем, баарыңар келгиле, баарыңарды 100% иш менен камсыз кылып беребиз деп айтпайбыз да. Себеп дегенде ар бир студенттин өзүнүн аракетине көз каранды болуп калат экен. Келип жакшы аракет кылып, биз берген темаларды, материалдарды окуп жетишкендер, баягы үй тапшырмаларды убагында атказгандар аягында жакшы жыйынтык көрсөтүшөт. Мисалы ишке орношуп, данный момент иштеп аткан студенттерибиз бар да. Ошол эле Сбербанкта, М-банкта, Кыргызстанда, бул жакта Россиянын компанияларында иштеген студенттерибиз бар. Азыр деги эле айтишник программистке жумуш табылбай турган заман эмес, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бизнес баштайсызбы? Ал нерсенин менюсун түзүш үчүн дагы, ошол нерсенин сайтын түзүш үчүн дагы, мисалы, же болбосо бир жерге бардыңыз, ошол нерсенин магазин болсун, онлайн магазин боло турган болсо, анын дагы нар жакта каталогдорун түзүш үчүн бүт бардык нерсе азыркы учурда сайттарга байланыштуу. Дүйнө жүзү боюнча азыр интернет заманы болуп калды. Интернет мындайча айтканда, мурун кара жумуш кылып тапкан акчаңыз боло турган болсо, азыр ошол эле акчаны, даже андан көбүрөөк акчаны, мээңиздеги болгон нерсени сатып абадан акча таба турган заман болуп калды. Ошондуктан ушул жака өтсөңүздөр деп айтат элем. Бул жерде эгерде 6 айдан баштап 9 айга чейин окутулат дейли. 9 ай, как положено, сертификат деген нерсе берилет да сиздерде, туурабы? Бизде ошол 6 ай окуу программасы бекитилген деп эдикпи? 6 айды ийгиликтүү окуп бүткөндөн кийин, баягы экзамендерди тапшырып бүткөндөн кийин бул жактан сертификат берилет. Анан сертификат берилгенден кийин стажировочный проект бар дедик. Аны студенттердин өз эркине коебуз да, өздөрүнүн тандоосуна. Эгерде башка компаниялардан же болбосо башка жактан стажировочный проекттер таап же болбосо стажировка башка компаниядан өтөм десе, алар өз эрки. Биз жок, бизден өт деп кандай чектөө коюп койбойбуз. Эгер жок, мен бул жактан силерден калып стажировка өтөм десе, анда биз ага деле макулбуз да. Анан бул жерде азыр бир нерсе угуп калдым, что биринчи келген учурда, биринчи жума бесплатный түшүндүрүү боюнча окуу форматы жүргүзүлөт депчи. Ооба, бизде студенттер мисалы набор башталып, жаңы окуу башталганда бир жума убакыт мөөнөт берилет. Ал ошол пробная неделя деп коебуз. Ар кандай курактагы кичинеден баштап чоң адамдарга чейин келип, өздөрүн көрүшсө болот да, байкап көрүшсө болот IT дүйнөсүндө. Бул жак кандай болот экен, окуулар кандай болот. Анан бул жак жагып, бул жакта окуп калышса, кандай десем, ага бир айлык акы толук алынып калат. Эгерде жок, бул жак мага жакпады, же болбосо меники эмес экендендер болот, ар кандай адамдар болот да. И ал үчүн акы алынбайт да, оплата алынбайт. Бул негизи бул окуш үчүн жаш чектелгенби или чектелген эмеспи? Жаш чектөө дегенде, мисалы бизде азыр
эң кичүүбүз 12-13 жаштан эң улуубуз 56 жашка чейин окугандар бар. Мына ушундай өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта окуучу болосузбу, студент болосузбу, айтор кайсыл жашта болсоңуз деле эгер кызыгууңуз болгон болсо сөзсүз түрдө келип окусаңыздар болот. Бул жерде азыр бир жумалык деген нерсени мону түшүндүрөйүн сиздерге. Бир жума дегени пробный неделя, бул получается сиздер айтишник, программистке кызыгасыздарбы? Ошол боюнча толугураак мындайча айтканда үстүрттөн маалымат берип, ошол нерсени сиздер бир жуманын ичинде көрүп, өзүңүздөр окуп чыгып үйрөнөт экенсиздер. Эгерде кызыгып кете турган болсоңуздар, ошодон нары уже бир айдын акчасын төлөп, улантып кете бересиздер. Эгерде жок, ошол нерсенин бардыгын окуп туруп, жок бул мага туура келбейт экен десеңиздер, анда сиздерден эч кандай акы алынбайт. Бир жума болгону сиздер бесплатный бул жактан толугураак айтты форматында программист боюнча толугураак маалымат алып, акысыз мындайча айтканда консультант алсаңыздар болот экен. Азыр дагы толугураак маалымат болуш үчүн сиздерге мындай айтайлы. Университетте окутулган программа менен ошол эле учурда ошол эле нерсени 9 ай ичинде окуткандын кандай айырмасы бар? Так, университетте окуган менен бул жактын айырмасын. Мисалы, биз IT рынок эмес, башка деле профессияны алсак, ал жактан бир полноценный профессиянын ээси болуп чыгыш үчүн минимум бир 3-4 жыл окуш керек да. Универде окуп бүтүп, дипломду аласыздар. Дипломду колго алгандан кийин анан баягындай стажировочный мөөнөткө кирип же болбосо жаңыдан баштаганда ал жакта айлык аз болот. Любой эле сферада ошондой баягы айлык кичинеден башталып, анан баягы опытка жараша өсүп баштайт. Анан башка профессияларды деле айтканда, мисалы, универлер, вуздар, чоң окуу жайлары бүтүрүшөт студенттерди. И алардын баары эле өзүнүн профессиясы менен кандай иштеп кетишпейт да. И баягы ошол рынокто, любой эле сферада, мисалы, орундар болот, атайын орундар болот, мындай вакантный место, вакансиялар дейт го, любой эле жумушка. И ошонун баарын, мисалы, универлер жаап жетишпейт да. Ошол рыноктогу бош вакантный месталарды жаап жетишпейт. И бул IT сферасында деле ошондой, мисалы, универлерден ошончо студенттер бүтүп атат. Бирок ошол баягы IT рыноктогу вакансиялар бар да, алардын баарын универлер, жогорку окуу жайлар жаап жетишпейт да. И получается, ошол 3-4 жылда окуп бүткөн нерсени бул жакта кыска аралыкта үйрөнсө болот да. Ошол 6 ай дейбизби же болбосо 9 ай, 1 жыл дейбизби, ошонун аралыгында үйрөнүп, анан ишке кирип кетсе болот. И бул жактан айлык соотношение дагы тезирээк өсөт да, эгер жакшылап аракет кылып окуса. Программист, айтишник деген өзү кандай болуп калат, кандай десеңиздер, бул жерде сиздер получается код жазганды үйрөтөсүздөр, Ооба. Через код аркылуу сиздер өзүңүздөр приложение жасайсыздар, өзүңүздөр сайт жасайсыздар. Бул деген эмне? Азыркы учурда бизнес кылган адамдар көп, ачык эле, любой бизнес, онлайн болобу, офлайн болобу, любой форматта, любой бизнеске, ашкана болобу, магазин болобу, башка болобу, любой бизнеске азыркы учурда программист өзүнүн сайты керек, өзүнүн приложениясы болот деген сыяктуу. Мына ушундай нерселер менен заман өнүккөн сайын көбүрөөк мындайча айтканда адамдар талап кылынып атат. Ошол университетте окуп бүтүргөн адамдардын вакансияларга жетишпегине байланыштуу кыска мөөнөттө окуп туруп, ошол эле учурда ошол менен тең-бетең бир деле ошол жумушта сиздер да иштеп кетсеңиздер болот. Ооба, анан ошол бул жак менен эле же болбосо СНГ, Россия, Кыргызстан менен эле чектелип калбастан, бара-бара опытыңыздар өскөн сайын, мисалы, middle уровень, senior уровень, ошол баягы деңгээл, даража, опыт өскөн сайын, башка чет жактын, мисалы, Европа, Американын рыногуна чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Аутсорс деп коет, мисалы, же болбосо ошол Кыргызстанда туруп эле Америка, Европанын рыногуна иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Негизи менин түшүнүгүм боюнча мындай да, мисалы, приложение дегенде, приложенияны жасады, ошол приложенияны жасаган үчүн, ошол сайтты жасаган үчүн, ошол сайтка канчалык мындайча айтканда, кандай десем, просмотр адамдар канчалык ошол сайтты көргөн сайын, ошол сайтты жасаган адамга акча түшөт. Ушундайбы? Эми кандай десем, бул жак кичине айырмаланып турат. Бизде разработкада. Бизде сайттарды тургузуп жасаганда, мисалы, фронтенд дейбиз же бэкенд разработчик дейбиз. Мисалы, фронтенд разработчик бизде JavaScript программалоо тилин окутабыз да. Бэкенд частта Java программалоо тили. И ошол сайтты тургузганда биз код жазып тургузабыз. Код аркылуу тургузабыз да. Анан өзү сайтты жасаган процесс кандай болот? Мен сизге ошол жөнүндө айтып бербейинби, кыскача. Сайтты жасаган процесс мындай болот. Мисалы, бир клиент келди дейли, же болбосо сиз бизнесменсиз. Сиздин бизнесиңиз бар. Сиз интернетке товар чыгарасыз дейли.
эми товар чыгарганда аз көп эле Wildberries элестетишет же болбосо мындай деп айталы, ошол интернет магазин ачкыңыз келип атат сизчи. Какой-то бир вещь сатасыз, мисалы кийим деп коелу. Анан сиз ошол оборотуңузду көбөйткүңүз келип атат да. Эгерде сиз башка жакка барып какой-то бир рыноктон орун алайын десеңиз, же болбосо торговый центрден орун алып арендовать этип сатайын десеңиз, ал көп акчага кетчү болуп атат да. Анан сизде бир вариант бар, мисалы келдиңиз дагы ошол сайт создать этейин дейсиз. Ошол сайттара создать эткендер, мисалы компаниясы же офисине бардыңыз. Мага ушундай сайт керек. И сайттардын дагы сложность болот баягы. Жеңил сайт, мисалы информационный сайт же болбосо дагы башкача бөлүнөт эми. Анан ал жак менеджер болот. Менеджерге айтат ушундай деп. Анан дальше кандай болот? Ошол сайт жасаганда командадан турат да. Команда разработчиков. Получается, ал жакта проект менеджер болот. Анан team lead дегендер болот, тех lead дегендер болот. Анан разработчик ошол фронтальный часть, бэкэнд часть, анан дизайнер болот. И ошолор биригип канча бир срок, мисалы срок берет. 3 айда даяр болот, жарым жылда, может чоң сайт болсо 1 жылда эми интернет магазин, кийим саткан интернет магазин болсо 1-2 айдын аралыгында жасап койсо болот. И ал какой-то бир определенный сумма турат да. Эми эң эле элдерге кызык болгон нерсе бул албетте акча, сумма тууралуу кетет. Айтишниктер, негизи программисттер бул окууну окуду, андан кийин жумуш иштедик дагы дейли, булар айткан нерсени кылып атабыз, бирок канча сумма акча таба алабыз деген суроо болот. Бул негизи көбүнө эле кызыктырган суроо болот. Эң кызык суроо, эң маанилүүсү. Негизи IT тармагында канчалык көп нерсени билсең, канчалык көп технологияны билсең, канчалык опытың көп болсо, ошондон көз каранды болуп атат айлыкчы. Эгерде начальный уровеньде карасак, бэкэнд менен фронтенддин зарплатасы негизи разработчиктердин бирдей эле. Эми кичине бир 10 000 сом же болбосо рубль менен алсак, экөөнүн ортосуна айырма болуп калышмын, а так негизи рынокто бирдей эле. Начальный уровеньде карасак, 30, 40, 50дөн баштап 300, 400, 500, 600 кете берет ошентип. Эгер мисалы бул жакта окуп өтүп ишке орношсак канча айлык алам деген вопрос болушу мүмкүн. Ал деген ошол 40-50дөн баштап, мисалы компанияны зависит этет. Кээ бир компания жаңы бүткөн жуниор разработчикке 50 000, 60 000 төлөп бергенге даяр. Кээ бир компания 80 000, а кээ бир компания 100-120 000 төлөп бергенге даяр. Анан бир аз иштеп уровень өсөт да баягы. Middle уровеньге барганда ал жерден уже 150дөн өйдө кете баштайт. 150, 180, 200 болуп. Анан senior уровень бар, эң өйдө кетет киши. Ал опыт 3-4 жылдан өйдө да, опыт. Ошо senior болуп эсептелип баштайт. 3-4 жыл, 6 жыл иштегендер, алар уже ошол 200дөн өйдө. 200, 250 там. Максимально бир 600-700ге чейин барат го дейм. Бул получается айына ушундай болуп калабы или сайт жасаганына карап? 600-700 дегенде ал 1000 да, доллар деп элестет. $1000. Не, 600-700 000, если рубль менен алсакчы, сеньордук. Ошондо бул ошол сумманы булар бир айдын ичинде таап калабы или айына или мындай сайт жасаганына карайбы? Айына. То есть получается сиздер программист катары бир жерге керем десеңиздер, только компьютер менен иштейм десеңиздер, минимум сумма бул жактан окуп туруп иштейм десеңиздер, начально ошондо 40 000, 50 000, ал компаниядан да зависит этип атат. Сиздер любой эле жерде ушундай өз негизи, мисалы салонго окудуңуз дейли, сиздин канчалык опытыңыз көбөйгөн сайын сиздин кылган иштериңиз ошого жараша профессиональный деңгээлде боло турган болсо, ошончолук кымбатыраак деген нерсе. Бул жакта деле айтишникте өздөштүрүп мындай кете бере турган болсо, өзү айтмакчы азыр уровеньге чыга турган болсо, айына 600-700 000 тапкан сиз үчүн бул эмне? Адам маймыл кылып аткан, адам мындай да, мисалы маймыл адам кылып аткан нерсени кылып атат. Ошол нерсени кантип адам кылган нерсени адам кыла албасын? Аракет керек. Всегда аракет керек. Любой нерсеге аракет болушу керек. Аракетке берекетте бекеринен кыргызда да айтылган эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө кызыккандар боло турган болсо, же болбосо кызыккан досторуңуздар болобу, айтор уктуңуздар. Жашы да чектелбейт, окуучу болобу, кааласаңыздар балдарыңыздарды окутсаңыздар болот, анткени деген барган сайын интернет заманы өнүгүп атат деген сыяктуу. Эртең кара жумуш кылып бирөөнүн колунда иштебесин десеңиздер, жөн эле отуруп компьютер артында асмандан акча тапкан нерсе бул. Бул жактан мисалы начальный уровень 40-50 000ден башталат экен, же болбосо 80-100дөн башталат экен десе, көбүн эле аз болушу мүмкүн да. Бүткөндөн кийин ошол 6 ай же 9 ай окуп алып анан ошончо алсаң, мен башка кара жумушта деле, эми кара жумуш болсо башка жумушта деле иштеп, андан көп акча таба алам го депчи. Эми
биз бирок азыркы рыноктогы ошол айлыктарды айтып атабыз да. Рынок өйдө ылдый түшүп турат да негизи. Ал ошол дүйнөлүк инфляциядан же болбосо баягы согуштар болуп атат, ошолордон да көз каранды болуп калат. Азыркы рыноктун айлыгы ошондой болуп атат. Эгерде уровень жакшы болсо, андан да көп айлык алганга мүмкүнчүлүк бар. Анан бирок башка мисалы инфляция агентство деп коет. Башка курста окуткандар мисалы айтат, силер бүткөндө бул жактан чоң акча табасыңар, мисалы минимум 150-200 миң таба аласыңар деп деле айтып койсок болот. Бирок кандай десем баягы чындыкты айткан жакшы да, кандай болуп атат. Бул жактан ошол эң жакшы инвестиция бул ошо илимге кылган инвестиция деп айтылат да. Азыр ошол 1 жылыңарды балким чын дилиңер менен окууга арнасаңар, алдыдагы ошол келечектеги жылыңар силер үчүн мындай жемиштүү, жакшы бир профессионал ээс болуп каласыңар. Любой эле адам азыркы учурда мындай карасаңыздар, кийимге барбаңыз, азыр бардык айтат. Бирөөнүн колунда айлыкка иштеп монтип жүрө бербе, көтөрүлбөйсүң сен по-любому. Сен только ошол айлыкты аласың, ошончо жыл, ошончо өмүрүң уже өтүп кетип атат. Азыркы жаштарга да айтар элек, эгерде жашыңыздар чоңураак болуп калды, мен окуп не кереги бар дей турмасаңыздар, сөзсүз түрдө балдарыңыздардын же болбосо кыздарыңыздардын бирөөсүн окутуңуздар дем үчүн, потому что бул жерде на самом деле өзү айткандай эле азыр бүт бардык нерсени сиздерге өзүм айтпастан атайын сиздер үчүн мындай интервью алып өздөрүнүн ооздорунан сиздерге жеткирип атабыз десек болот. Эртең өзүңүз мындай жеңил, балдарыңыз жеңил иштеп акча тапсын десеңиздер, сөзсүз түрдө айтыңыздар, деңиздер. Эртеңки күнгө, эртеңки келечекке керектүү нерсе бул албетте илим болот. Илим азыртан ала турган болсоңуздар, эртеңки келечегиңиздер сиздер үчүн жарык болушун баарыңыздар жакшы билесиздер. Кыскача айта турган болсок, мына ушундай Пиксофт окуу борбору метро Кожуковскаяда жайгашкан. 1-выктан чыгасыздар, метрого жакын эле. Окуу негизи 6 ай окутулат, и еще 3 ай мындай айтканда практика жүзүндө окутулат. Башка окуу жайларда кандай окусаңыздар ошондой эле график менен 6 бир, то есть 7-ге 6 окуп каласыздар. 7 бул воскресенье күнү, как положено, выходной. И калган күндөрү 2 смена менен, кааласаңыздар эртеменки, кааласаңыздар кечки, онлайн, офлайн 2 форматта тең күнүнө 2 сааттан гана окутулат экен. Негизи бул нерсеге боюнча азыр сиздерге толук түрдө маалымат алып, жеткирип, бүт бардыгы түшүнүк болду деп ишенебиз. Бул жакта еще сертификаттар менен өздөрү айткандай болду. Эгерде түшүнбөй турган суроолоруңуздар болгон болсо, түшүнүксүз болгон болсо, сөзсүз түрдө бул жака да кайрылсаңыздар болот, сүйлөшсөңүздөр болот, дүйнөнүн булуң бурчунда туруп өзүңүздөр таанышып бул жак менен окуп, окууну дагы алып кетсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик. Башка айта турган сөздөр жокпу? Бул жактан азыр биз кошумчалап кете турган нерсе бар. Бул жак кампус кандай иштейт, сааттары ошол жөнүндө айтып берейин. Кампус жумасына ошол 6 күн ачык болот. Эртең мененки 11-ден кечки 10-го чейин. Анан дагы бир нерсени кошумчалап кетейин дегем. Бул жакта мисалы сабак өтүлөт. 6 күндө дедикпи. Ошол 1-чи күнү, 3-чү күн, 5-чи күн бул технический уроктор болот. То есть жаңы тема өтүлөт. Аны инструктор өтөт. Биз мугалимдерди ошондой технический урок өткөн мугалимди инструктор деп коебуз. Вторник, четверг, суббота бул ментор өтөт. Ментор деген ошол технический урок өтсө, мисалы инструктор, 2-чи күн ментор практик уроктор өтөт берет. То есть өтүлгөн темага баягындай көнүгүүлөрдү чыгарышат да, чтоб жаңы өтүлгөн теманы өздөштүрүшүн жакшылапчы. Анан эгерде суроолор болсо, студенттерде мисалы код жаза албай же болбосо бир жерине такалып калышы мүмкүн да. И сабак бүткөндөн кийин бул жакта калып деле заниматься этишет, код жазып, же болбосо сабак башталганга чейин деле как бы сабак бүттү болду, сенин убактың бүттү, үйүңө кет деген жок да. Анан суроолор болсо код боюнча 24 саат бою бизге кайрылып беришет. Телеграмма бар азыр. Телеграм, WhatsApp бар эле колдонушат, ошол жактан жаза беришет и биз сразу эле жооп бергенге даярбыз. Башкача айтканда, бул окуйм десеңиздер, эгерде түшүнбөй деле окуп кете берет, анан андай мындай мен кантип үйрөнө алам, эгерде түшүнбөй турган болсом, муну бир айтам, 2 айтам, уялам, сурай албайм деп айтып атасыздар го. Мисалы ошондой ой ар биринде эле болсо керек. Мектепте окусаңыздар деле, мисалы бирөө бир нерсе тапшырма берди, эжеке тапшырманы сурап, ошол нерсени кайра эртеси күнү түшүндүргөндөй эле бул жакта дагы сөз түрдө окуткан нерсесин практика жүзүндө эртеси күнү сурап, бүт бардыгын түшүнүктүү кылып сиздерге жеткирип бергенге даяр. Чоң рахмат Анаске. Бул жактан азыр сиздер үчүн дагы да болсо окуп жаткан окуучулардан бир аз отзыв алганга аракет кылабыз. Бул жакта болсо азыр биз интервью алабыз. Ушул IT тармагында ушул жерде иштеп жаткан адамдар. Саламатсызбы, атыңызбы? Саламатчылык, атым Нуриза. Нуриза. Бул жакта өзү канча болду окуганыңызга?
где то 6 ай болуп калды болуш керек. 6 ай болуп калды. Көп эле нерсени үйрөнүп калсаңыз керек, уже бүтөйүн эле калган учур экен. Ооба, көп эле нерсени үйрөндүк. Биринчи этапта HTML, CSS, азыр болсо почти сайт жасаганды үйрөнүп калдык. Почти. Ийгилик дагы алдыда. Көп Рахмат. нерселерде ийгилик жаап берип салбатсызбы, атыңыз ким? Атым Ибадат. 9 ай окуп калдым уже. Бүтөйүндөп Ооба, калдык. аз эле калды. Выпускница, можно сказать. Ооба. Кандай бардыгын үйрөнүп калдыңыз да уже? Ооба, үйрөнүп азыр проектти жазып бүтөйүн деп калдык. Кичине калды, ошол менен аны бүттүк. Көрүүчүлөргө кандай сөз айта аласыз? Советую. Практикасы менен 6 раз в неделю. Барчок учителя тоже. 16. Достор, бирөөсүнө 16, азыр жана айтып кеткендей эле интервьюда эң кичинекей жашы 12де, а бул жакта болсо чоңураак эжелер эч кандай жаштын ролун ойнобойт. Ошол эле учурда онлайн тармагында окуйм деген, иштейм дегендер болсо, сомнение кармаган адамдар да көп. Эч кандай сомнениясы жок. Келсеңиздер, бул жерде биз азыр сүйлөшүп отурган адамдар эмес, как она есть көргөзүп атабыз. Мына ушундай окуп, билим алып жатышат. Баарыңыздарга ийгилик анда. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.